Кыргыз Ала тоосунун түндүк капталында жайгашкан деңиз деңгээлинен 1775 метр бийиктиктеги Ысык Ата капчыгайынан орун алган Ысык Ата эс алуучу жайы ден соолуктун булагы катары эсептелет. Мындагы минералдык суулардын касиети көптөгөн дартка даба. Тоо боорунан агып келген таза суунун ден соолукка пайда экендиги илгертен эле белгилүү болгон. Андыктан бул уникалдуу жерди көпчүлүк Улуу Жибек жолундагы дарылоочу жай катары эсептеп келишет. Анын алгачкы химиялык анализи 1880-жылы жүргүзүлгөн. Мындан улам элдердин саламаттыгын дарылоо үчүн поликлиникалар негизделген. Расмий тарыхы болсо 1891-жылдан башталат. Андагы имараттар Орусиянын Кызыл Крест коому тарабынан курулган. Негизи Ысык Ата санаториясынын тарыхы официалдык эле тарыхы 1891-жылдан деп саналат. Ошон үчүн быйыл 130 жыл деп санасак болот. Негизи бул көптөгөн кылымдардан бери элдер ушул Улуу Жибек жолундагы дарылоочу жай катары колдонуп келишкен. Ошон үчүн ошол эле тарыхый эстеликтерди жазып турбайбы, ошо буддан ташы деп ар кандай маалыматтар боюнча ал же 1000 жылдык дейт, 800 жылдык болгон депчи. Ысык Ата суусунун касиетин элдер илгертен бери кол дарылоочу эмелерди колдончу, дарылангангачы. Андан кийин санап келсек, азыркы профсоюздорго 1931-жылы өткөн. Аны деле санап көрсөк 90 жыл болуп өткөнүнө. Профсоюздорго негизи Союз убагында бул Союздан бери бир жагы Камчатка, Калининградка чейин элдер келчү ушул жерге путевкалар менен, жолдомолор менен дарыланып кетишчи. Ошондо негизи каржылоо ВЦСПС аркылуу болчу. Андан кийин 91-жылдан баштап Кыргызстан профсоюздар федерациясынын карамагына өткөн. Ошол 30 жылдан бери санаторий ушунда иштеп келатат. Советтер Союзу мезгилинде эс алуу борборун жеке менчик уюмдар каржылап келген. Ал эми эгемендиктен кийин Кыргызстан профсоюздук федерациясынын карамагына өтүп, мамлекеттик мекеме болуп калат. Арадан 130 жыл убакыт өтсө дагы Ысык Ата курорту элдердин ден соолугу үчүн талыкпай кызмат көрсөтүп келүүдө. Эс алуучу борбор кенен капчыгайдын ичине жайгашкандыктан аба ырайында кескин өзгөрүүлөр болбойт. Анын табияты өтө эле кооз. Шаркырап аккан суусу, бадалдар, асказоолорунда суу алып шалбаасы, жыш өскөн кызыл тазыл гүлдөр, арча токойлору көргөн жанды суктандырбай койбойт. Курорттун негизги табигый фактору болуп минералдык ысык жана муздак суусу эсептелет. Мында жарандарды суу, баткак, физиотерапия, дарылоочу физкультура, укалоо жана башка процедуралар менен дарылашат. В виде ванны кетет, в виде душев кетет. Это циркулярный, нервный успокоение. Шотландский, у кого хондрозы, вегетативно нервной системы. Потом склероз сосудов, восходящий. Восходящий это геморройго, циститке, ушундай аябай душтарыбыз бар. Мына бир эле суу кандай түрдө берилет? В виде орошения берилет еще, в виде душа гигиенического. Ошондо где-то минимум 5-6 видов вот этого лечения. Андан сырткары сразу одновременно идет тепловые процедуры. Тепловые процедуры бул бизде баткак менен лечение, мына кыргызча айткандачы, баткак лечениясы, же болбосо орусча айтканда грезолечение. Грезолечение тоже орган жерине жараша беребиз. Например, муундарына өзүнчө, денесине дегенде, колдоруна, буттарына по назначению кетет. В виде рукавов, трусов, перчаток, воротника деп ушинтип кетет да, по назначению кетет. Дегени менен саламаттыгына кам көрүүнү каалаган жарандардын бардыгына процедуралар жасала бербейт. Алгач келген адам дарыгердин тыкат көзөмөлүнөн өтүүсү зарыл. Себеби бул жерден чыккан 130 булактын арты 35 градус жылуу болсо, алды 54 градус ысык. Бул жерде поскольку система болгондон кийин
ар бир адамга индивидуальный подход кыламын. Например, сиз Асанова да сурайбыз, эмнеңиз ооруйт, канча убакытта ооруп калдыңыз, кандай леченияларды мурда алдыңыздар эле деп туруп, анан объективный, субъективный анализ кылабыз, еще лабораторияга жиберебиз. В первую очередь жүрөгүн текшеребиз пациенттин, анан подходящий болсо биздин профилге, потому что бул жер надо учитывать высокогорье. Это над уровнем 1800, Андан сырткары возраст, бүт баары учитывается. Пациенттин возрасты, канча жашка келгени, кандай оорулар менен ооруган, бүт баарын карап туруп анан Аталган жайда 150 кызматкер иштейт. Алардын көпчүлүгү 40 жылча эмгек өтөгөндөр. Ар биринин өзүнчө алынган милдети бар болгондуктан жумуштарын так аткарып, эс алууга келгендердин ден соолугунун чыңалышына өлгө болсом дешет. Негизи айта кетсек, дагы коллектив болсо, дагы айта турган көбү ушу Ысык Ата жеринде эле бир жерде иштеп, ошол башка жумуш орунунда издеген эмес. Өзү ушундай 150 киши иштейт. Анан кадр маселеси дагы кичине азыр жылдан жылга татаалдашып баратат. Тилекке каршы пенсиялык убакыт келип калды сотрудниктерге. Анан ошол маселени да караштырып атабыз. Биз ойлойбуз, жанагы ошол эле МУКтун долбоору ишке ашса, ошол жерден дарыгерлер дагы, ошол эле медайымдар дагы, мугалимдер, ошолор дагы бир салым кошотко депчи. Анын бири Турат Урдалиев. Ал физиотерапия, кардиология бөлүмүндө иштейт. Турат Урдалиев бул мекемеге 1978 жылдын июнь айында физиотерапевт болуп келген. Ушул күнгө чейин жарандар үчүн өз эмгегин өтөөдү. Жакшы. Ага ушул жайдан анча алыс эмес жерден турак жай берилип, үй бүлө күтүп небере көргөн. 40 жылдан ашык мезгилден бери дасыккан дарыгердин бир буту жумушта болсо, бир буту үйдө. Андыктан курорттун жакшы да, жаман да мезгилдерин азыр болуп өткөн окуясындай даана билет. Бул жерге 1978 жылы келгем, июнь айында. Еще востребован деп коет экен, колуман келишинче иштеп атам. Келгенден баштап эле ушул терапевт болуп келгем, физиотерапевт. Азыр кардиология моюнда, терапия болушунча эмгектенип атабыз. Эми курортто айтсак, эми история башкача болот да. Бул кылымдан бери келе аткан неме курорт башта тиги 5-кылым деп айтылып жүрөт. Биринчи стройкалар курорттун ачылган 1891 жылы ачылыптыр. Анан Совет убагында курулган могу корпустарыбыз 5-ci korpus, 4-cü korpus, 3-cü korpus. Şu korpuslar Sovet ubagында 36-cı жылдар. Столовой 33-cü жылкы экен. Ал чырпык менен эметип койгондо, ошондо билген экен, чырпык менен жасаган эмкише турат мына. Өз кесибинде 40 жылдык тажрыйбасы бар Нургүл Бейшаналиева бул борбордо эмгектенгенине 38 жылдын жүзү болду. Ал курорттун башкы медайымы. Анын негизги кызматы өзүнүн кесиптештеринин жумушун көзөмөлдөө менен бирге эс алууга келгендерди минтип дарылык касиети бар сууга түшүрүү. Ваннада мынакей биздики курортубуз ушу суу бар үчүн биз курорт иштеп атабыз да. Жерден чыккан суу могу 54 градус болуп чыгат. Тиякта скважиналарга толтуруп бизге келет. Аны биз бияктан мустак сууну да мустатышат, ызык суунучу скважинага. Анан тиги чапырышты кылып 37-38 градус кылып беребиз. 10-15 мүнөт жатышат. Бул суу биздин жана тери ооруларга, муун оорундарга жакшы, муун оорундарга жакшы, гинекологическийлерге жакшы, тери ооруларга жакшы. Биз көрүп турган атайын чоң идиштеги ысык сууга кайнап жаткан парафин. Бул муун жүлүндөрдүн сустав дарттарын жок кылуу үчүн колдонулат. Аны Гүлзат Босунбаева даярдайт. Бул парафин болсо водяной түрдө даярдалат. Бир идишке суу кайнатылат. Ал кийинки идиште парафин кайнатылат. 8 слой марлевый аппликация даярдап беришкен бизге. Ошол менен эритип, аралаштырып даярдап, адыхайчылардын бутуна колуна коебуз. Ошо. Марлевый аппликация тоже бетке бар. Гайморитке, омолаживающий, тройничный нервке. Ошо бул ысык процедура, тер менен суукту чыгарат. Фитобочкадан болсо ар кандай чөптөрдүн кайнатмасы менен пар кылып нерв системасын, аллергияларды дарыласа болот.
Андан сырткары электр тогу менен 4 камералуу ванна бар. Мында химиялык составы көп минералдык сууга электр тогу туташтырылат. 4 камералуу гальванический ванна. Бияка болсо биринчи келгенде кол бутун салып отурушат. Мына челектерге болсо суу толтурабыз, пробкаларын жаап 15 мүнөткө отурушат. Анан ток кой беребиз да, бул деген эмеде суунун өзүндө 14 состав дары бар. Ошо ток менен бул эметилет, колго сиңирилет. 15 мүнөт отурганын ичинде ток менен. Буну болсо эмеге назначение алат. Колу буттары ооруганга, мына муун ооруларга, муундар кыйшыйгандарга түштөлөт. Көбүнчө биздики суставтарга, полиартрит, артрит, артрозторго. Бир гана суу эмес, чүйдүн баткактары дагы көп ооруга шыпа келет. Алса Камышановка баткак кенинен жана Ысык Ата көлүнөн алынып келинген дарылай муун ооруларын дарылоодо касиети чоң. Баткак өзү алып келингенде бул жерде 6 ай 1 жылга чейин сакталынат. Дарыларды кошуп, сууларды кошуп, микробтор өлүш үчүн. Микробтор өлгөндөн кийин анан лабораториядан өткөзүшөт, жарайбы же жарабайбы деп. Лабораториядан өткөндөн жарайт болсо анан кийин колдонуп баштайбыз. Ошо келет элдерге ар кайсы аппликация менен жазылат, муундарга. Жылы бою калктын саламаттыгын жакшыртуу үчүн иштеген Ысык Ата курортуна алыскы аймактардан, коңшу өлкөлөрдөн, ал гана эмес Европа мамлекеттеринен келип эс алгандар миң деп саналат. Мен Лейлек районунан келдим. Бүгүн 5-күн эс алып атам. Жакшы курорттун кызматкерлери да жакшы кабыл алды. Жакшы лечение жакшы болуп атат. Рахмат ушуларга. Шарттары жакшы экен. Мен келинчегим менен келдим. Сокук районунан келдик. Келгенибизге 2 күн болду. Биз да ошо суу лечение алганы келдик эле. 2 күн алып атабыз, жакшы, Кудайга шүгүр. Лечение баары жакшы. Жакшы, абдан жакшы. Ушу путум белим ооруп келдик. Жакшы, жакшы лечение алып жатабыз. Бул жердегилер баары жакшы экен. Жакшы кабыл алды. Жакшы, лечение жакшы. Бүгүн бүтөт. Совет мезгилинен бери тынымсыз иштеп келе жаткан эс алуу жайынын имараттарынын эскилиги эбак эле жеткен. Жетекчилик тарабынан аздан оңдоо жүргүзүлүп турганы менен 130 жылдык тарыхы бар мекеменин айрым бөлүктөрү урап калгандыктан кайрадан курууга муктаж. Ал үчүн ири инвестициялар тартылып, долбоорлор ишке ашууда. Ошо биринчи инвесторлор менчик эле Кыргызстандын жарандары өзүлөрү ошо биз менен келишим түзүп, бир 600 000 доллардан ашык каражатын салган жатышат. Ошо жаңы корпустарды куруп бергенгечи. Канча корпус салынат жалпы? Ошо жалпы 6 корпус салынат. Ошондо бир 100дөй орун пайда болот ошол жердечи. Заманбап жаңыланган, жаңы талапка жооп берген корпустар болот. Бул проект качан чегилди? Бул проект былтыр эле башталган, бирок тилекке каршы пандемия менен байланыштуу болуп, ошодон бери токтоп турат. Бирок ушу жастан баштап берки документация жумуштары жыла баштады. Эми график менен кетсек, балким ушу сентябрь-октябрда куруу иштери башталып калышы мүмкүн. Андан башка андан да чоң ири инвесторлор кайрылган. Международный университет Кыргызстанда МОК деген. Алар болсо, ал өтө чоң проект болуп атат. Азыр федерация карап атат. Долбоорлор иш жүзүндө аткарылып, имараттар заман талабына ылайыкталып жаңыланса, дагы да мындан көп эс алуучуларды кучагына батырууга даяр. Улзат Байырбекова, Сенбек Усенов, СТВ, Ысык Ата району.